мусулман өзү күнөө жасаганда неге жашынып кылат? Себеп туура эмес экенин билет да. Неге ууру жашынып уурлайт? Неге гыйбат кылып аткан адам бири-биринин кулагына шыбырлайт? Эмне микрофон менен айтпайсызбы? Себеп туура эмес экенин жүрөк айтып жатат да, кичине иман барбы? Айтып жатат, бул туура эмес ушул кылганын. Бирок бар бир жасап жатат да. Ошого иман кабар эле бербесин. Мен айттым го, маалымат деңгээлинде бизде. Иман токтото алсын. Бул күч. Ошол деңгээлге чейин биз эмне кылышыбыз керек? Мээнет. Гашт, таалим, машвара, 3 күн, 40 күн, 4 ай, күндө 2,5 саат. Ушунун бардыгынын максаты менин иманым, менин ахлагым, менин ибадатым, менин муамалатым, менин муашаратым оңолсун, башкаларга эскертүү болсун. Ошого даватта 24 сааттын 1 саатын биз көчө чыгып туруп эшик такылдатабыз, калган 23 саат өзүбүзгө мээнет. Үйүңүздөн канча алыска барасыз, бирөөдүн айылына барасыз дагы, бирөөдүн мечитине бир суткада бир эле жол чыгасыз элгечи. Калганы 2,5 саат таалим сизге, күндө машвара сизге, музакара сизге, баяндар сизге, инфиради дават. Элге кулактандыруу үчүн сиздер да чыгыңыздар деш үчүн болду. Ома алайна иллал балаг. Пайгамбарлар да айтат эле, биздин ишибиз силерге жеткизип эле коюу, мажбурлоо жок. Biz ойлойбуз, даватка чыктыкпы, сөзсүз да 40 күндүк 4 айлыкта чыгарышыбыз керек чыгар. Бизди бирөө чыгарды, биз бирөөлөр чыгардык, алар дагы бирөөлөр чыгарсын. Не үчүн? Билбей атабыз биз. Бири-бирибизди чыгарып эле кетип атабыз. Ошон үчүн мына таалимден максат, мына музакаралардан максат эмне? Максат ой келсин, мен оңолушум керек. Себеби ар бир адам өзүнө чаң жугузгусу келбейт. Ар бирибиз өзүбүз үчүн таптазабыз, эң сонунбуз. Сенбесеңиз, күзгүгө караганда биз кантебиз билесизби? Топубузду кичине түздөп коебуз. Эне мен соп сонунун болгон топу кичине кыйшайып калыптыр. Эми болду эми чатке болду. Ошого күзгүгө каранган адам же сакалын, же чачын түздөйт го. Не үчүн? Себеп менде эч кандай кемчилик жок. Ушул жерде кичине кемчилик бар экен, анда түздөп койду, болду, бүттү. Өзүбүз үчүн таптазабыз. Биз өзүбүздү аябай жакшы көрөбүз да. Ошого оңдогубуз келбейт. Өзүбүзгө жагабыз биз. Бирок салыштырып көрөлү да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга, сахабаларга. Себеби Аллах биздин эч кимибизди айткан эмес, эң жакшы кулк мүнөз ээсисиң деп. Пайгамбар алейхиссалам да айткан: "Ва иннака ла ала хулуқин азим." Хакыйкатта сен кулк мүнөздүн, улуу кулк мүнөздүн туу чокусундасың деген. Ал кулк мүнөз кайсыл эле? Вафу амман заламак. Сизге зулумдук кылганды кечире турган. Пайгамбар алейхиссаламга зулумдук кылганды өч алуу, караңыз, адилеттүүлүк деген нерсе бар. Адилеттүүлүк Алланын иши. Биз эмне болуш? Биз кечире турган. Ошондой пайгамбардын үммөтүбүз. Биз ушундай пайгамбардын үммөтүбүз, өмүрүндө бир жолу дагы баддуа кылган эмес пайгамбардын үммөтүбүз да. Таяк жеген, бирөөдү урбаган пайгамбардын үммөтүбүз да. Жамандык көрүп, жамандык кылбаган пайгамбардын үммөтүбүз биз. Ошондуктан туугандар, намаз, орозо, закет, ажылык бизге таандык болсун үчүн, ушулардын сообу биздин өзүбүзгө буйрсун үчүн, бейиште даражаларыбыздын бийик болуусуна себеп болсун үчүн ахлак эмне болуш керек? Ахлак пайгамбардыкындай болуш керек. Себеби эгер менин ахлагым пайгамбардыкындай болбосо, анда менин намазым меники эмес ал. Мен кимди урган болсом, кимди сөккөн болсом, кимдин артынан сүйлөгөн болсом, кимди жаман ойлогон болсом, кимге жала жапкан болсом, кимдикин жеген болсом, ошолордуку ал намаз. Мен кыйналып окугам. Ал орозо ошолордуку. Ошо икрам муслиминдин максаты укуктарды берип, бир дагы укук калбасын мойнубузда. Ата эненики берели, бир туугандардыкы берели, досторду кошуналардыкы берели, мусулмандардыкы берели, капырлардын да акысын берели, эч кимдин акысы калбасын бизде. Аны ким бере алат? Кулк мүнөздүү инсан гана бере алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга мусулман эмес, бир капыр дагы айта албайт эле дагы мен акымды жеди депчи.
Бир капырды айта албайт.